Şaka mülçik olur. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, hurmatlı Kırgızстандыктар. Биз Акниет Аманат коомдук фонду азыр Жалал-Абад жерине бир өтө чоң курулуш жүрүп атат, көрүп атасыздар. Бул курулушка чындыгында ушунчалык инсандарды Алла Таала буйруп койгон экен. Жүрөгү мээримдүү, жоомарт инсандарды ушул жака жол салдырып койгон экен. Канчалаган эжелерибиз, агаларыбыз, бир туугандарыбыз келип кабар алып, өздөрү бул жерде, бул жакта келе албаса дагы, кээ бир инсандар башка жакта жүрсө дагы, деңиздин аркы башында жүрсө дагы, өздөрү алыс жерде жүрсө дагы, бирок интернет аркылуу, соц тармак аркылуу көрүп, кабар алып, кабардар болуп, алар да колунан келишинче жардамын жөнөтүп атышат. Эми ушу элибиздин жардамы менен бүгүнкү күндө бул жерге азыр 9 үй бүлөгө ылайыктуу, жашоого жайы жок, барарга жери жок, чыныгы муктаж, көзүнөн жашы токтобой аткан чыныгы муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген инвалид ушундай мекендештерибизге ушул жерлер тапшырылат. Азыр абабыз өзгөндөн атайы келиптир. Келип мен кичине күттүрүп койдум, кечиресиз. 12-де жолугабыз деп кече сүйлөшкөн элек. Өзү мурунку күнү Ошто жүргөнүмдө баласы чалды эле. Мен дагы ушу бир иштер менен жүрүп, элдин кызматын болгондон кийин бул жерде туруш деген жок. Кичине кечигип келип калдым. Азыр саат 1 болуп калды. Абабыз атайын өзгөндөн уста көрдү кылып, мындай коюн алып алып, атайын келип. Анан продуктаны дагы алып келем деп, анан мынакей продуктага дагы абам ушундай чоң кишилер ушундай киши болот да. Бул жерде продуктага ылайыктагы ушундай аманатын атайын алып келиптир. Андан сырткарына бир союш алып келиптир. Аба өткөндө бир 50ге чыккан эжекебиз дагы, мен ал эжени эне деп койсом көп инсандар таагынгандай болуп калды. Атайын Оштон ушундай союшун кармап алып келген экен. Мына азыр сиз дагы атайын келип отурасыз, кызыңыз айткан экен, кызыңыз өзү алыста иштеп атса дагы ушул жерге барып коюңуз жата деп кызыңыз суранып караңызчы. Кызыңыздын айтуу союнча келдиңиз да? Туурабы? Бул жерге көбүнчөсү аял кишилердин жүрөгү мээримдүү болот экен да? Кыз бала эмери болот экен да чагымда. Ошо аял кишилер көп кабар алып, көп кабардар болуп, жардам берип, эркек кишиге караганда кыз кишилер көбүрөөк карашат да? Жакшы карашып атат кыздар. Анан мына кызыңызга Алла Таалам ден соолук берсин. Атайын ушул сизди убара кылыптыр да? Жок, урачыңыз жок. Балаңыз менен бул жерге келип турасыз. Бул жерде эми мен сизге кыскача айтып кетсем, биринчи этажда 6 семьяга үй берилет. Мына азыр эки эшиктен турбайбы? Ал жерлер тосулат. Бир семья астынан несизден чыгат, наркы семья нарактан чыгат. Экинчи кабатында дагы жашайт. Анан бул бурчунда швейный цехи бар. Ушул жерде жашоочулар ушу тигүү цехте эмгектенип өздөрүнүн бандай тирлигин кылса экен да, өздөрүнө бандай кайырмакты кошо карматайлы деп турабыз. Кудай калса быйыл бүтүрүп тапшырабыз деп турабыз. Элдин кызматыңыздан бактылуу болуулар, кызмат кылгандары, жалпы жардам берген элибизге бир жакшы дуа бериңиз эми. Ооба. Элдер биринчи элибиз тынч болсун, анан мамлекет тынч болсун, бала чакалар тынч болгула. Ушу кылган кызматыңарга ыраазы болосуңар да укаларым. Туурабы? Эл үчүн кылган кызматыңар баарын бактылуу бол да, кыскасы сөзгө жобуракмын. Өмүрлөргө узун болсун, келечегиңер кең болсун. Силер да кийин ушу кама окшоп, силер да бирөөгө жардам бере турган адамдардан болгула. Амин. Аба эми ушул жерде азыр көрүүчүлөр бар, сизди көрүп атат. Интернет аркылуу биздин кыргыз элибиз бүгүнкү күндө дүйнөнү кыдырып кеткен да. Жада калса Африкада да кыргыз бар. Америкада да кыргыз бар. Кореяда, Нью-Йоркто, Россиянын булуң бурчунда, Казакстан, Кудайга шүгүр аз бардык жерден көрүп атышат. Миңдеген адамдар көрүп атат. Мына ошол элге жардам бергиле. Мына ушу биз балдар Россиядан жөнөткөн экен, биз алып келдик. Машалла. Мынакей аба ошол жардам берип аткан. Элге канчалык жардам берсек, Кудай ошончолук силерге берсин. Ошол эл тынч болсун. Ушу мен кызым Аксанага жагы рахмат үчүн. Силер үчүн ошол кызым жөнөттү буну. Рахмат. Кызыңызга рахмат. Ошо жардам берип атканын азыр айтып атпаймынбы, көрүп атат деп. Ошолордун бардыгына бир өзүм ушул жерге өздөрү айтып атамбы, алыста журттагы сиздин кызыңызга окшоп жардам берип атат. Ушу кызыңызга кошо жана жалпы жардам бергендерге бир жакшы дуа бериңиз эми. Анан эми ушу эл тынч болуп, ушу балдар ушу жерге келген баары бактылуу болушсун, ынтымак болушсун, ушу үйүңөр эсен-аман бүтүп, ушу сизде жашагандар
razı olup kömür alıp geçsin şeyden. Bana kanday niyet kılsa şimdi niyetini yapıyorum senin daha başçısımı sen orası da ver çoğunca. Ben çoğun rahmat baklı oldular. Kızınızın adı kim? Aksana. Taşmamat Aksana. Aksana ejike efirden görüp atsanız gerek. Sizge çoğun rahmat. Allah razı olsun ejike. Үй бүлөңүз менен бактылуу өмүр сүрүңүз. Алла таалам тапканыңызга берекесин берсин. Алыста жүрөсүз, сыртта жүрөсүз. Аман эсен ата энеңиздин алдына, мекениңизге, туулуп өскөн жериңизге аман эсен жетип келүүнү Алла таалам насип эткен болсун. Эч качан жамандык көрбөңүз. Сиз ушул жерде муктаждар үчүн бирди берген болсоңуз, Алла таалам сизге эселеп кайтарган болсун. Эң башкысы жаныңыз сак, ден соолугуңуз бүтүн болсун. Эч качан оорубаңыз, жамандык көрбөңүз. Жакшылык күндөрдүн үстүндө эле жүрө бериңиз. Жалпы жардам берген элибизге дагы мына ушул каалоолорду, тилектерди айта кетем. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Сиздердин ушундай жардамыңыздар менен мына ушул иштер жүрүп атат. Кудайга шүгүр. Баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Алла разы болсун. Аба сизге да чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат аба. Эми азыр койшорго ичип кетесиң. Усталар менен биргеликте өзүңүз жириктеп, усталарга өзүңүз берип кетиңиз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, анда эмесе баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Баарыңыздарга чоң рахмат айтам. Алла разы болсун. Абабызга да чоң рахмат айтам. Абабыз да чындыгында толкунданып, сүйүнүп атат. Ушундай иштерге келген адам өзү эле башкача сезим болот. Өзү эле башкача толкундуу болот. Себеби момундай жерге бут басып келүү, момундай жерге салым кошуу, момундай жерге себепкер болуу, бул да ар бир адамдын пешенесине насип эте бербейт. Алла таала буйруган инсанга гана буйруйт. Бирок кимге буйруйт? Билесиздерби? Кимге буйруйт? Чын жүрөгү менен, чын ниети менен таза ниет кылган инсанга гана буйруйт. Ошондуктан сиздер дагы ниет кылып коюңуздар. Балким сиздер да эртең ушул жерге келип, ушул муктаждардын муктаждыгына биргеликте себепкер болуп калсаңар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Сөзүмдү кыскартайын. Кийинки ишке өтөйлү. Кудай буйруса, иш мынакей азыр көрүп атасыздар. Кетип атат. Үстүнө сейсмопоезд куюп атышат. Балдар азыр алдын шубап, уже аркасын шубап, мен кече арка жагын көргөзгөм. Анан аркаңкы шубак боюнча кече кыскача комментарий айтып кеттиңиздер, шубабай койсо болбойбу депчи. Бул кирпичтин арагында жылчык кичинекей шамалча өтө тургандай ушундай эмелер калат. Ошондуктан үйдүн ичи жылуу болуш үчүн аркасы шыбалат, сөзсүз. Ошону туура түшүнүңүздөр. Аркалары бардыгы шыбалган бойдон калат. Азыр сейсмопоездин куюп атышат. Кудай кааласа бүтөөрү менен монолити экинчи кабаттын чатырына киришет. Кыскасы, усталар мындай айтканда тынымсыз иш болуп атат. Анан айнектер дагы азыр уже паркеттер коюлуп, экинчи кабаттында айнектер коюлуп, акырындык менен алар да коюлуп атат. Эртең монолит коюлуп калса экинчи этажга да ишке чыгып калышат. Эми жумушту көрүп атасыздар бардыгын. Кабардар болуп атасыздар, эң башкысы иш токтобой кетип атат. Мына ушундай. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Жок дегенде колдоп, ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүп туруңуздар. Мынакей иш кетип атат. Сейсмопоезд куюп атышат. Кече 2,5 тонна цемент келген. Андан сырткары бул отсептик деп коет. Жуулган шагыл келди. Бир машина шагыл 4200 сомдон төгүлүп атат. Мынакей ушундай иш токтоосуз кетип атат. Усталар өтө катуу ишти кылып атышат. Колдоңуздар, кубаттаңыздар. Эгерде сунуш суроолор болгон болсо, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp эл сом байланыш номери бар. 705 33 77 90. Сбербанк карталары дагы бар. Көп түкүрсө көл болот. Көптөшү ушул иштерди бүтүрөйлү. Алла разы болсун баарыңыздардан.